present simple tense. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Мектеп Плюс каналы. Бүгүнкү темабыз жөнөкөй учурчак. Англис тилинде present simple же болбосо present indefinite деп эки түрдүү атайбыз. Present simple учурчакта кыймыл аракетти билдирет. Демек, present simple качан колдонулат? Мисалдар аркылуу карап өтөлүк. The human body contains 206 bones. Адам денеси 206 сөөктөн турат. Демек, сүйлөмдүн маанисине көңүл буралык. Адамдын денеси 206 сөөктөн турат. Бул факт, бул туруктуу нерсе. Бул өзгөрбөшү керек. I live in Bishkek. Мен Бишкекте жашайм. Азыркы учурда Бишкекте жашап жаткандыгы чын, азыркы учурга дал келет. I play tennis every day. Мен күнүгө теннис ойнойм. Демек, теннис ойноо бул күндө кайталанып туручу кыймыл аракет. Же болбосо башкача айтканда дайыма болуп турчу кыймыл аракет. Демек, present simple кайсы учурда колдонулат? Биринчиси фактыларды айтууда, же болбосо туруктуу кырдаал, же болбосо туруктуу ситуация жөнүндө сүйлөп жатсак колдонобуз. Экинчиси болсо азыркы учурда дал келген чындык. Ошондой эле маал менен кайталанып турган же дайым болуп турган нерсе же кыймыл аракет жөнүндө сүйлөөдө present simple колдонобуз. Анда эмесе жөнөкөй учурчакта сүйлөм кантип түзүлөт жана этиштерди кантип колдонобуз мисалдар менен карап чыгалык. Жөнөкөй учурчакта сүйлөм түзүү үчүн этиштин биринчи формасын колдонобуз. Башкача айтканда, этиштин учурчактагы формасын колдонобуз. Мисалы, I work. Мен иштейм. You work. Сен иштейсиң. We work. Биз иштейбиз. You work. Силер иштейсиңер. They work. Алар иштейт. Демек, бул этиштер биринчи формада турат. Бул жерде эстеп калчу нерсе үчүнчү жак жекелик түрдө, башкача айтканда he, she, it колдонгондо этиштин артында s тамгасы кошулат. Мисалы, he works, she works, it works. Башка учурларда болсо s тамгасы кошулбайт. Этиш ошол бойдон жазылат. Жөнөкөй учурчакта терс сүйлөм түзүү үчүн do деген жардамчы этишти колдонобуз дагы, андан кийин not жок деген сөздү колдонобуз. Мисалы, I do not work. Мен иштебейм. Жардамчы этиш жана жок деген сөз негизги этиштин астында турат. Бул жерде негизги этишибиз work, иштөө. Айта кетчү нерсе, сүйлөмдү которгондо жардамчы этиш которулбайт. Мисалы, мен иштебейм. Бул жакта негизги этишти котордук дагы, жардамчы этиш которулган жок. Үчүнчү жак жекелик түрдө, башкача айтканда he, she, it колдонулса, анда does жардамчы этишин алабыз дагы, not жок деген бөлүкчөнү кошобуз. Does бул жөн гана do деген этиштин үчүнчү жак жекелик түрдө колдонулган формасы. Экөө бирдей эле которулат, бир эле этиш. Мисалы, she does not work. Ал иштебейт. Бул жактан кайсыченге көңүл буруш керек. Does жардамчы этиш азыр es деген тамгалар менен аяктады. Ал эми бул жакта негизги этиштин аркасында s мүчөсү кошулган жок. Демек, эгерде биз does колдонсок, анда
сүйлөмдүн негизги этишине мүчө кошулбайт. Анткени биринчи этиш, башкача айтканда do, s мүчөсүн кошпалды. Бул бетте толугу менен этиштин терс сүйлөмдө жакталышын көрсөттүм. Бул жактан дагы бир жолу кайталап кетейин дегеним, бул үчүнчү жак жекеликтер. Мына бул жерде белгилеп койдум атайын. He works. Негизги этиштин аркасында s мүчөсү кошулган. Же болбосо she works, it works. S мүчөсү кошулган. Эми бул жактан карайлык, терс сүйлөм болгондо he does not work. Бул жактан s мүчөсү кошулган жок. Анын ордуна жардамчы этиш s мүчөсү менен келди. He does. She does. It does not work. Бул иштебейт. Англис тилинде do not, don't деп кыскартылат. Мисалы, I do not work. Мен иштебейм. I don't work. Мен иштебейм. Экөө бирдей мааниге ээ, бирдей которулат. Does not болсо doesn't деп кыскартылат. Мисалы, she does not work. Ал иштебейт. She doesn't work. Өзеки сүйлөшүүдө негизинен көбүнчө кыскартылган формасын колдонобуз. Жөнөкөй учурчакта суроолуу сүйлөм түзүү абдан оңой. Жөн гана do жана does жардамчы этиштери сүйлөмдүн башына коюлуп калат. Мисалы, I work. Мен иштейм. Do I work? Мен иштеймби? Do жардамчы этиши сүйлөмдүн башына коюлуп калды да, андан кийин сүйлөмдүн ээси, баяндачу жана башкалар. You work. Сен иштейсиң. Do you work? Сен иштейсиңби? Do жардамчы этиши сүйлөмдүн башына коюлду. Андан кийин кадимкидей эле жөнөкөй сүйлөмгө окшош структурасы кетти. Ал эми үчүнчү жак жекеликтөрдө does деп колдонобуз. Андан соң негизги этиш өзгөрүүсүз учурчакта s деген бөлүкчөсү жок колдонулат. Мисалы, does he work? Ал иштейби? Does. Демек, демек does жардамчы этиш, work негизги этиш. Негизги этиш s деген бөлүкчөсү жок колдонулду. Жогоруда каралган суроолорду англис тилинде yes no questions деп коебуз. Демек, мындай суроолорго кыскача ооба же жок деп жооп беришибиз керек. Демек, кантип жооп беребиз? Эң биринчи эки нерсеге көңүл бурушубуз керек. Ким жөнүндө сөз болуп жатат жана кайсы жардамчы этиш колдонулду. Мисалы, биринчи мисал, do you work? Сен иштейсиңби? Демек, мени сурап жатат. Мен жөнүндө сөз болуп жатат. Ооба деп жооп бериш үчүн мен yes, I, мен жөнүндө да yes, I do деп айтышым керек. I мен жөнүндө болот, do бул жакта кайсыл жардамчы этиш колдонулса, жообунда дагы ошону колдонобуз. Же болбосо жок деп айтыш үчүн no, I do not. I мен жөнүндө, do колдонулган жардамчы этиш. Же болбосо кыска формасы no, I don't. Негизи өзеки сүйлөшүүдө көбүнчө кыска формасын айтканыбыз туура. Кийинки мисалыбыз does she work? Демек, ким жөнүндө сөз болуп атат? She кайсы жардамчы этиш колдонулду? Does. Демек, жообунда дагы ушул эле нерселерди кайра колдонушубуз керек. Ооба, yes, she does. Жок, no, she does not. Же болбосо кыскартылган формасы no, she doesn't. Демек, does she. Эми учурчактагы жазуу эрежелерине кичине токтоп кетелик. Биз сабактын башында айттык, эгерде учурчакта үчүнчү жак жекеликтөрдө этиштен кийин s деген
бүлікче қосылады деп. Эми, эгерде этиш S, SH, CH, XZ деген тамғалары менен бүтсө, демек, біз etiştin артында ES деп қошабыз. Мысалы, finish, finishes, teach, teaches. Бұл екі мисалды қарап көрелік. Try, tries, study, studies. Эмне үчүн бұл жақта Y тамғасы түшіп қалды. Демек, эгерде etиш Y тамғасы менен бүтсө, ал эми анын астында үнсүз тамға болсо, анда бизде Y тамғасы түшіп қалады дағы, анын ордуна I деген тамға колдонулат. Ошондой эле сөздүн артында ES деген бүлүкчө кошулат. Мисалы, try, tries, study, studies. Ал эми бул этиштерди жөн гана эстеп калалы, себеби булар өзгөчөлүктөр деп коелук. Үчүнчү жак жекелик түрдө мына ушундай формага ээ болушат. Мисалы, do, does, go, goes, have, has. Бүгүнкү теманы бышыктап, бул сөздөр менен сүйлөмдөрдү түзүп, бардык формаларына коюп көрүңүздөр. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңуздар же кызыккан суроолоруңуздар болсо, комментарий катары калтырыңыздар. Кийинки көрүшкөнчө саламатта калгыла.